بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد. Бүгінгі суалыңызды улансақ, бүгін өткөнкү күнү фальсафа илиминин кириш сөздөрүн бир аз баяндаган болчок. Аларды 5 темага бөлүп, ошол 5 темасынын азыр 3-чү темага келдик. 3-чү тема фальсафанын бөлүнүшү кандай? Фальсафанын бөлүнүшү фальсафа амалий жана назарий болуп экиге бөлүнөт. Мындайча айтканда практикалык философия, экинчиси болсо теориялык философия. Буга түшүндүрмө бере турган болсок, Алла Таала адамзатына эки негизги болгон күч берген. Билим алуу күчү бул нерселерден жана алардын табиятын түшүнүү жөндөмү. Мындайча айтканда, кайсы эле нерсе болбосун, адамдын кудуретинен сырткаркы нерселер бар да, толтура. Асман, жер, таш, дарак, жаныбар, дагы башка нерселердин толтура нерселери бар. Ошолордун табиятын түшүнүү, булардын табиятына эмне зарыл, эмне болуш керек, эмне болбош керек, булардын акыйкаты эмне, ошону түшүнүп билүү эмесини, күч кубатыны эмне деп коет? Кубат илмия, мындайча айтканда назария. Хикмату илмия, назария деп айтып коет. Экинчиси иш аракет кылуу. Кайсы нерсе, кайсыл адамдын ошол күч кубатына астына кире турган нерселер боло турган болсо, мисалы, инсан баласы бир намаз окуй алат, бирөөгө жакшылык кыла алат, үй бүлө бага алат, үй бүлөлүк, ошондой эле сырттагы жашоо тиричилиги жана башка нерселердин баардыгы бул инсандын өзүнүн күч кубат кудуретинин астына кирет. Ушул нерселерди изилдеп билүүнү дагы бул хикмату амалия деп айтып коет да. Ошол булардын бөлүнүүсү бир канча кылып бөлүнөт. Мен дагы тагыраак айтып кетейин. Инсан баласынын ошол күч кубатына, ыктыярына кире турган нерселер болот. Бир, экинчи, үч күч кубатынын астына кирбей турган нерселер болот да. Мындайча айтканда, ыктыярдын астына кире турган нерсе, ыктыярдын астына кирбей турган нерселер бар. Ыктыярдын астына кирбей турган нерселердин баардыгы биригип, алар назария деп аталып коет. Ал эми ыктыярдын астына кире турган нерсени амалия деп коет. Мындай жалпылай айтканда ушундай түшүнүктө. Буну китепти баштагандан кийин дагы Кудай буюрса, тагыраак дана айтып өтүп кетебиз. Бул амалий хикматы эмне болот? Ар бири, бул амалий дагы, назарий дагы ар бири 3кө бөлүнөт. Амалий хикмат бул тахзибул ахлак, биринчиси өзүңдүн аклагыңды оңдоо, жеке жашооң. Жеке жашооңду бул оңдоонун атыны тахзибул ахлак деп коет. Бул биринчи бөлүгү. Экинчиси болсо тадбирул манзил. Тадбирул манзил деген эмне десе, ушундай бир жамаатты көзөмөлдөө, ал ошол бир үйдүн ичинде болгон. Мындайча айтканда, үй бүлө иштерин көзөмөлдөөнү тадбирул манзил деп атап коет. Үчүнчүсү болсо саясатул мадания, ошол бир шаардын саясаты. Мындайча айтканда, ушундай бир канча үй бүлөлөрдөн турган бир айыл болсун, мейли ал бир шаар болсун, мейли ал бир мамлекет болсун, ошонун саясатыны, ички жашоосуну, эмне нерсе керек, аларга мисалы анын медициналык жагын көзөмөлдөй турган өзүнчө бир нерсе болуш керек. Анын жашоо турмуштарына жеңилдетип бере турган өзүнчө бир нерсеси болуш керек. Ушул сыңары дагы толтура нерселери бар. Ошол саясатыны баардыгын жүргүзүп тура турган нерсени эмне деп коет? Саясатул мадания деп коет. Бул 3 бөлүктөн тең айтып кетейин. Бул 3 бөлүктү тең бул биздин шариятыбыз баяндайт. Шариятта көпчүлүк китептер, мисалы, иман ахлактан башталса, кээ бирлери таараттан башталып, баардык муамалат, маашарат, баардык нерселердин баардыгы ушулардын астына кирип кетет. Буну биздин шариятыбыз изилдейт. Бул шариятыбыздын ичинде изилденгенден кийин биз буга анчалык кийлигише бербейбиз. Албетте бунун тахзибул ахлак, тадбирул манзил деп бул 3 бөлүгүнү алып туруп, андан кийин ошол тасаввуф болсун, муамала болсун, маашара болсун, ушулардын баардыгын булардын ичине киргизип, жана пайгамбарыбыздын сүннөтү болсун, алардын баарын киргизип,
талкуулай турган нерсе бул каяк болот, кайсыл жак болот? Бул биздин шариятыбыз изилдейт. Экинчиси назарий хикматы, илимий. Жанагы айткандай, биздин жашообузга, жанагы күч кубатыбызга, кудуретибизге тиешеси жок нерселерди изилдөөнү дагы бул үчкө бөлүнөт. Биринчиси илму табаий. Мындайча айтканда, жаратылыш илими. Жаратылышта эмне нерселер болгон болсо, ошолордун баардыгынын илимини билиштигини илму табаий деп айтып коет. Bunun içine толтура дагы бөлүнүштөр бар. Аны китепте тагыраак даана так кылып ошол китептен өтөбүз Кудай буюрса. Ошол экинчиси болсо, мындайча айтканда илму табаийни дагы тагыраак айтып кеткенде, бул сиз менен биздин зехинибизде дагы жана ошондой эле сырткы биздин көзүбүзгө көрүнгөн нерселерде дагы бир келбетке, маддага муктаж болгон нерсени, ошол нерселердин акыбалын билүүнүн атыны бул эмне деп коет? Илму табаий деп айтып коет. Экинчиси болсо илму рияз, бул математика илими, арифметика илимдери, геометриялык илимдер. Мындайча айтканда, кайсыл нерсенин баягы сырткы бир сырткы мына биздин көзгө көрүнө турган нерселерде бир келбетке, бир маддага бир муктаж болбой турган нерселердин акыбалын билиштигинин атын илму риязи деп коет. Мисалы, bunun içine инженерлик өзүнчө кирип кетип калат. Булардын ар биринин бөлүнүшүн дагы өзүнчө кийинчерээк баяндап кетебиз. Илму риязинин ичине эмнелер кирип кетет, дагы башка эмне керек бардыгын китепте баяндайбыз. Үчүнчүсү болсо илмул илахи, Кудайды таануу илими. Кудайды таануу илимини бул ошол мурун философиялык өзүнчө бир изилдей турган болсо, биздики бул акыйда илимдери ушулардын бардыгына кирип кетет. Акыйда илимине. Төртүнчү темабыз кайсыл болчу? Төртүнчү темабыз эски жана жаңы фалсафанын айырмасы эмнеде десе, бунун айырмасы бир топ айырмалары бар. Аларды акыйдасында ошол алар биз менен келген карама-каршылыктары бар. Ошол карама-каршылыктар аркылуу биз айырмалап билсек болот. Бул туурасында толтура китептерде жазылса, мисалы Ашраф Али Таанавинин азыркы учурдагы Интибахатул Муфида деген китеби бар. Бул китеби да өтө пайдалуу китептердин бири болуп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы башка толтура акылият, фалакият дагы башка нерсе айырмалары ошол китептерде толтура айтылган. Ушул дагы бир айырмалардын бири, бул жерде биз эки айырманы алып кеттик. Бул эски фалсафа эмне нерсени далил менен сабит болсо, аны кабыл кылышы. Кайсы нерсени бир далил менен сабит кылып бере ала турган болсоң, ал нерсени эски фалсафалар айтчу, значит бул истидлал далилди бердиби, болду, буну кабыл кылып инкар кылчу эмес. Экинчилер айтат, эмне дейт? Баардык нерселердин махиялын изилдешчү, азыркылар болсо эмне дейт? Нерселердин иллаты, хикматтарын изилдешет. Бул азыркы жаратылышта болуп аткан нерселердин махиятын көбүнчө изилдешчү да. Мурунку фаласифалар ошол бир нерсенин махиятына жетүүнүн түпкү тамыры бул эмне, жаратылган нерсеби же жаратылбаган нерсеби, же жаратылган нерселердин астына кирсе, ал кайсы нерсенин катарына кирет деп өздөрүнүн жанагы берген нерселерине, эрежелерине ылайык түшөбү же түшпөйбү деп ушул нерсеге көп изилдешсе, азыркылар иллат хикматтарына, бунун пайдасы эмне? Бул жаратылыштын бизге болгон пайдасы эмне, зыяны эмне? Ошону бизге эмне кылат? Пайдаларын, зыяндарын ушул сыяктуу нерселерди изилдейт. Ошол биринчиде бөлүмдө айткандай эле, кайсы нерсени далилдеп берсе, аны кабыл кылышса, азыркы учурдагылар кайсы нерсе биздин мушахада, көзүбүзгө көрүнүп бир кармап, сезүү органдары менен биле албаган нерселердин бардыгы булар эмне? Жок болуп эсептелинет деп айтат да. Кандай деп айтат? Мисалы, Кудайыңды ким көрүп коюптур деген сөздүн бардыгы ушул жаңы фаласифалардын оозунан келип чыгып аткан нерселердин бардыгы. Көз менен көрбөгөндөн кийин эмне кантип ишенебиз биз ага? Эмне ким көрүп келиптир дейт мисалы. Ушул сыяктуу нерселер бар. Буларды бардыгы сөздөр жаңы фаласифалардан келип чыккан сөздөрдүн бири. Кийинки 5-темабыз философия
мектептери канчага бөлүнөт? Философияга тиешелүү мектептер кандай десе, биз бул жерден экиге бөлүп кеттик. Философия анан исламдагы мектептер деп бөлүп койдук. Философиянын мектептери канча десе, бизде философия мектептери бул экиге бөлүнгөн китептерде келген боюнча. Машшаия анан ишракия болуп бөлүнөт да. Машшаия менен ишракиянын айырмасы кандай десе, машшаилер ушундай бир нерсени далилдеп изилдегенде бул далилдерге таянып, далилдер менен, мындайча айтканда акылый илимдер менен илимдерге таянып туруп бир нерсени сабит кылуунун аракетин кылат. Булар машшаиндер, булар Аристотель жетектеп түзгөн мектеп болуп эсептелет. Себеби Аристотель өзүнүн Афина аттуу бир эмеси болчу, аянтчасы болчу. Ушул аянтчада өзүнүн шакирттерини, студенттерини колунан кармап алып туруп, басканча басып туруп, ушул бир нерселерге жанагы үйрөткөн нерселердин баардыгын басып, шашпастан үйрөтүп, ушинтип басып жүрүп үйрөткөндүк себептен машша деп, мындайча айтканда, басуучулар деп, басууга тиешелүү болуп бир мектептин аты коюлуп калган. Булар эмнеге таянышат десе, көбүнчө ошол нерсени сабит кылганда далилдерге таянышкандыктан. Экинчиси болсо ишракииндер бул Афлатун жетектеген мектеп. Булар жүрөктүн тазалыгына, нуруна таянышат көбүнчө. Мындайча айтканда, өздөрүнү бир мужахада, бир кыйынчылыктарга салып, өзүнүн нафсыны тазкия кылып отуруп, бир нерсеге жетип, мына туура, бул туура эмес деп, ошол жүрөгүнүн нуруна таянган адамдарды бул ишракия деп айтып. Ушул эки мектепти бир мисалын келтирсек, азыркы учурдагы исламдагы эки мектеп бар. Алар бири мутакаллиминдер, кудум эле далилдерге келгенде баягы калам илимин жакшы билген адамдарды мутакаллимин деп аталат. Булар изилдөөдө далилдерге таянышат, бирок шарият түзүп берген сызыктан эч качан чыгышпайт. Булардын ичинде имам Рази, имам Газали, башка толтура уламалар бар. Ушунун ичине кирип кетет. Булар мындайча айтканда, шарият кайсы нерсени сызып берген болсо, ошол шариаттын чегинен чыкпастан, кайсы нерсе шариаттын чегинен чыга турган болсо, ошолордун баардыгын акылий далилдерге таянып, аларды рад кылып, инкар кылган адамдарды эмне деп коет? Мутакаллимин деп айтып коет. Экинчиси болсо, ошол үстүңкү айткандай эле ишракийларга эле окшош болот. Бирок булар шариаттын түзүп берген сызыгынан эч качан чыгышпайт. Шарият эмнени айткан болсо, ошолорго ылайыктуу кылып туруп, эмне кылат? Ошол өзүнүн мужахадага салып, ошол бир нерсенин акыйкатына, башкага жеткен адамдар эмне деп коет? Суфилерде ошентип айтып коет. Биз кээ бирлер айырмалап кетет. Булардын айырмасы кандай десе, асман китептерине эгерде таянган болсо, анда философиялар таянбаган болсо, анда философиянын мектебине кирип кетет. Кээ бирде таянган болсо, мейли ал далил менен болсун, же болбосо жүрөктүн тазалыгына болсун, таянган болсун, бирок экөөнү тең. Эгерде асманын китептерине таянган болсо, анда мутакаллим суфия десе, таянбаган болсо машшаи ишракий деп айырмалап кеткендер бар. Кээ бирлер айырмасын мындай деп айтат. Көбүрөөк далилге таянганда, көбүрөөк жанагы Куран хадистен эмес, көбүрөөк жанагы машшаи түзүп кеткен, машшаиялар же болбосо ишракиялар түзүп кеткен нерсеге көбүрөөк таянгандар болсо, аларды дагы машшаи ишракияларга киргизип койгондор бар. Алардын ичинен машшаияларга Ибн Сина, ошондой эле Аль-Фарабилердин ошолордун катарына киргизгендер бар. Ишракииндерге болсо жанагы Сахарварди деген адамдарды ушул катарына киргизип койгондор бар. Кийин биз ошол ислам дүйнөсүндө ошол фальсафа илими кандай ислам дүйнөсүнө кирип калган, ошол туурасында бир аз тарыхын баяндап кеттик. Себеби бир аз кыскача жыйынтыкта бир айтып, ушул нерсени билип албасак кыйын болот. Мындайча айтканда, тагыраак маалыматты билип алганыбыз жакшы. Бул грек философиясы бул ислам дүйнөсүнө кандай келип калгандыгы туурасында бир аз кыскача бул жакта баяндалды. Халид ибн Язид ибн Муавия разияллаху анхунун небереси болот. 90-хижри жылдары кайтыш болгон бул.
Бул ошол илимди өтө сүйгөн, грек тилиндеги китептерди араб тилине которууну баштаган инсан болуп эсептелет. Бул Дарут Таржама мына ушундай которуу мектебини грек тилинен араб тилине которуу мектебини ушул биринчи түзгөндөрдөн болуп эсептелет. Бул туурасында Бируни айтат: "Кана Халид аввалу фаласифатил ислам". Халид бул ислам фалсафаларынын эң биринчиси болгон деп, биринчи фалсафачыларынын эле деп айтат. Бул ислам тарыхындагы биринчи котормо иштердин катарына эсептелет. Мындайча айтканда, жаңы котор баштаганда ушул жетектеп которулган. Бул өтө көп илимге кызыккандыгы себептен ушул нерсеге барган. Кийин Аббасий падышачылыгы келип, Умавийлер бүткөндөн кийин Аббасий падышачылыгы келип, Аббасий падышачылыгынын экинчи халифаты, мындайча айтканда экинчи падышасы Мансур Аббасий 95-жылдан 1158 жылына чейин ушул салымын кошкондордон болуп эсептелет. Ал илимди жана философияны өнүктүрүүгө чоң маани берген. Ал өзүнүн жашоосунда көп бөлүгүн илимге арнаган инсан болгон. Тарыхчы Зирикли рахматулла алейхи айтат: аны фикх жана адабият, философия жана астрономия жаатында абдан билимдүү деп сүрөттөгөн. 5-чи падыша Харун Рашид дагы ушул Аббасийлердин падышасынын 5-чи падышасы Харун Рашид дагы ошол Мансурдун да жолун жолдоп, илимге өтө кызыккан, өнүктүрүүгө аракет кылган адамдардан болгон. Бирок айтып кете турган нерсе, Аббасийлерден бул 7-чи халифа, Аббасийлердин 7-чи халифасы Мамун Рашид. Мамун Рашид өтө көп, мындайча айтканда, философия жана илимдердин эң чоң дооруна алып келген адам ушул болуп эсептелет. Ошол ал илимпоздордун баардыгын, таланттардын ошол өтө колдоп, илимпоздордун баардыгын колдоп жана Багдадда философиянын борбору кылган адам бул мына ушул Мамун Рашид болуп эсептелет. Ал Рим падышалары менен байланышып, Афлатун, Аристотель, Гиппократ, ошондой эле Эвклид сыяктуу ошол таанымал ойчулардын чыгармаларын алып келип, грек философиясын ислам дүйнөсүнө киргизген адамдардан болуп эсептелет. Китепкананын келишимин мындай кылганда, Мамун Рашид Рим императору менен макулдашып, Константинополдагы эң чоң ири китепканалардын бирини өз карамагына өткөзүп алып туруп, ошонун ичиндеги жанагы философияга тиешелүү баардык китептерди араб тилине которууга ошол чебер котормочуларды ишке алып туруп, котормосун алып берген. Аны чебер ишмерлердин бири Хусейн ибн Исхак. Ал котормо иштерин таанымал болгон. Сабит ибн Курро. Сабит болсо өзүнүн котормолору менен өзгөчөлөнгөн. Аны котормочулардын лидери деп атап койгон. Мамун адамдарды бул эмгектерди окууга жана талкуулоого үндөп, ой пикирлерди эркин алмашууну колдоп, философиялык жана илимий изилдөөлөрдүн өнүгүшүнө жол ачкан. Мындайча айтканда, жалпы элдергедир окуганга уруксат берип, анын ичинде жакшы ойчулуу бар, жаман ойчулуу бар, түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Ага карабастан бардык элге ушул нерсени тартуулап, ушуларды окуй бергиле деп уруксат берип койгон. Бул нерседен ошол философиянын жанагы жанагы бузук акыйдалары дагы ислам дүйнөсүнө ушинтип кирип калган. Бул адашууларга көбүрөөк жабыркап калгандардан Му'тазилалар бар да. Му'тазилалар көбүрөөк акылга таянып, көбүнчө нерселерди инкар кылганга чейин барышкан. Инкар кылганга чейин барышкандары бар. Жана ошондой эле бул философияга өтө түп тамырынан жокко чыгаргандары бар. Алар дагы өзүнчө бир адашууларга кириптер болушкан. Мусулман алымдары бул абалды көрүп, философиянын ойлорго өтө каршы чыгышкан. Аларды жокко чыгаруу үчүн аракет кылышкан. Бул аракеттерди исламдагы мутакаллиминдер деп атап коет. Теологиянын жаралышына алып келет, мындайча айтканда, мутакаллимдер деп аталган теологиянын жаралышына алып келген нерсе, түрткү мына ушул нерсе. Философия кирип келгендик себептен ушундай нерсеге барышкан. Алар ислам акыйдасын сактоого туура багытта философия менен иштешүүгө аракет кылышкан. Бул алардын мындайча айтканда, түрккө түркчө жооп бериш керек деген
ыкманынын бир мисалы болуп эсептелинет. Мындайча айтканда ошол түркчөгө түркчө жооп бербесең эмне болот? Түркчөгө кыргызча жооп берсең ал бир нерсени түшүнбөй калышы мүмкүн, дагы башка болушу мүмкүн. Жөн эле ортодон экөө бири бирин түшүнбөсө, жөн эле ортодон башка нерселерге эмне бул да түшүнбөйт, тиги да түшүнбөйт, экөө бири биринин сөзүн түшүнбөсө, ал эч качан бир жыйынтыкка чыга келбейт. Ошого эмне түркчөгө түркчө жооп бериш керек деген ыкманы колдонуп, философиянын илими менен жооп бериш керек деп, ошол философиянын илимин мыкты өздөштүргөн мутакаллиминдер исламга ылайыктуу кылып туруп жоопту кайтарышкан. Жыйынтык сөз айта кетсек, ошол Илмул калам ислам теологиясы мындайча айтканда, ошол философиянын философия менен байланышкан бир илим ислам теологиясы болуп эсептелинет. Илмул калам деген ошол философия менен байланышкан илимди эмне деп коет? Илмул калам деп айтып коет. Ал исламдын негиздерин түшүндүрүү жана коргоо максатында түзүлгөн. Жанагы айткандай туура эмес түшүнүктөр келген учурда аларга каршы түзүлгөн бул эмне болду? Мектеп болуп эсептелет. Бул багыт философиялык талкуулардын таасирин алган. Бул туурасында, Илмул калам туурасында негизги дагы бир нерселерди айта кетебиз. Өзүнчө бир сабак кыла турган нерсе бул Илмул калам деген эмне, негизи эмне үчүн түзүлгөн, кайсыл жактан келип чыккан, алардын баардыгын өзүнчө баяндап келе турган бир сабак болот. Бирок ошол негизги ошол буга тиешелүү, Илмул каламга тиешелүү ошол философиянын тарызында жазылган китептер, ошол китептерди бул жерде айта кетели дедик. Алардын бири Казы Абуддин Ижинин Мавакиф китеби, ага түшүндүрмө жазылган Шарх Мавакиф Аллама Саид Шариф Журжани жазган. Ошондой эле Тафтазен рахметулла алейхинин Макасид китеби, аны өзү түшүндүрмө жазган Шарх Макасид эмгектери бар. Ошондой эле орточо деңгээлдеги дагы куралдары бар. Аллама Тафтазен рахметулла алейхинин Шарх Акаид Насафи китеби. Шарх Акаид Насафи китеби бул орточо деңгээлдеги окуу куралы катары эсептелет. Бирок бунун ичинде дагы ошол фальсафанын ыкмасында, тарызында, аларга рад катарында, рад келчү жерлерин, ал эми рад келбеген пайдалуу жактарын өзүнчө жазып кеткен китептерден болуп эсептелет. Бул китептерди терең, мындайча айтканда, чукул түшүнүү үчүн буларды эмне кылыш керек? Жана жогоруда айткан ошол Мабадиул фальсафа китебине, ошондой эле Хидаятул Хикмат китептерине бир аз түшүнүп, мебази китептерин түшүнүп, мыкты окуганга туура келет. Ошондуктан терең изилдештигибиз үчүн ошол кийинки сабактарыбызда Кудай буюрса ошол Мабадиул фальсафа китептерин баштайбыз. Андыктан азыркы жогоруда айтылган нерселердин жакшылап түшүнүп алганыбыз оң болот деп ойлойм. Ассаламу алейкум.